Саламатсыңар, урматтуу партнерлор. Сиздер менен Аселжан Күндиева жана биз сиздер менен лайк таймды баштап жатабыз. Биринчиден, кантип публикация кылыш керек ошону үйрөнмөкчүбүз. Ал үчүн сиздер Instagram баракчаңызды ачасыздар. Instagram баракча төмөнкүчө болот. Instagramга кирген соң кирип төмөн жагындагы могул плюс белгини басасыздар. Могул плюс белгини басасыздар. Баскан соң сизден буга чейинки даярдап койгон видеолоруңуздар бар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн төмөнкүдөй да үнүн өчүрүп коелу. Публикация деген жер бар. Сиздер байкасаңыздар, могу жерде публикация деген бар. Азыр вот это публикация, или вот здесь история деп турат, көрдүңүздөрбү? Сиз публикацияны басасыңар. Публикацияны баскан соң могул үстү жагындагы вот стрелочка бар, ошону басасыңар. Стрелканы бастык. Баскан соң видеонун өзү чыгып атат. Да. Далее дейсиздер. Далее деп бул жакка өзүңүздүн постуңузду жазасыңар. Ийгилик. Мен азыр кыскартып жазып коеюн, сиздер бул жакка узун текст жазсаңыздар болот. Андан кийин могул жакка хэштег коесуңар сөзсүз түрдө. Чоң тамга менен кылсаңыз болот. Бардыңыздар партнер про деп жазып коюңуздар. Эки хэштег болот. Мындай партнер про. Анан мындай партнер обязательно хэштег решетка менен болот. Анан англисче про деп жазасыздар. Про. Все, ушул эки хэштегти коесуздар сөзсүз түрдө, хорошо? Потом идете далее, муяктан поделиться дегенди басасыздар. Поделицаны басасыздар. Поделицаны баскан соң сиздин публикацияңыз монтип жүктөлүп баштайт. Өзүңүздөр байкагандай мынакей жүктөлүп атат, азыр аягына чейин жеткени калды. Бул азыр жүктөлүп бүтөт, ушул лентага чыгып калат өзүнүкү. Сиздин публикацияңызды сиздин подписчиктериңиздер көрөт. Бирок лайк таймга катышкандыгыңыз үчүн бул сиздин публикацияңызды активность жакшы болгон үчүн башкалар дагы көрүшү толук ыктымал. Мынакей завершение деп жатат. Мынакей завершение болду. Азыр бул лентага чыгып калат. Да, өзүңүздүн баракчаңызга киресиздер. Буну публикация кылып бүткөндөн кийин ал бул жакты басасыңар өзүңүздүн аватаркаңызда. Да, вот мынакей публикация болду, мынакей чыкты. Чопон эженин видеосун жүктөдүм бул жака. Сиз эми кантип ссылканы жөнөтөсүңөр? Сиз ушул жерден могул самолетик деген сүрөттүн басасыз. Баскан соң чыгат биякта, можно сиздин подписчиктериңизге которсоңуздар болот. Нам нужно или вот здесь поделиться, или могу копировать ссылку деп басасыңар. Да, вот этот копировать ссылку, вот это, наверное, самое актуальное болот окшойт. Ушуну басасыңар. Басканда скопировано буфер обмене деп чыгат. Да, и аластагы кайрадан WhatsApp'ка барасыз. WhatsApp'та лайк таймга. И ошо жака текст жазылган жерге кармап турсаңыздар, сиздин публикацияңыздын ссылкасы чыгып калат. Бардыңыздарга ийгилик. Пока-пока.